Бүтін Қырғызстан фракциясының депутаты Адахан Мадумаровты Борбордук шайлоо комиссиясы мандатынан ажыратты. Ал түндө тергөө абагынан бошотулса, түштөн кийин мандат маселеси шашылыш каралды. БШК мүчөлөрү Мадумаровты мандаттан ажыратуу чечимин бир добуштан колдоду. Мадумаров өзү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдына чогулган тарапташтарына чыгып, соттун чечимине даттанууга дагы убактысы бар экенин билдирген. Посмотрим. Ваши действия дальнейшие. Есть еще срок. Есть еще время. Мы это посмотрим, мы это обсудим со своими адвокатами, посоветуемся и будем действовать дальше. Но приговор суда вы считаете незаконным, да? И не признаете его? А вы считаете законным? Нет, ну это же вопрос. Вы же не обжаловали же приговор суда? Я сейчас вышел. Все еще впереди. Все еще впереди. В соответствии с законодательством. В соответствии с законодательством дается 30 дней со дня получения приговора. А я приговор получил 16 апреля на руки. Так что все еще впереди. А вопрос когда того не спрашивать? Кыргызстанда бардык нерсе боло берет. 26 апрелде Борбордук шайлоо комиссиясы 1-май райондук соттун Мадумаровго карата чыгарган өкүмү менен жана өкүм күчүнө киргенин тастыктаган документтер менен таанышып, аны мандатынан ажыратты. Анда Борбордук шайлоо комиссиясынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Мырзабек Таалайбеков Адахан Мадумаровго карата соттун өкүмү мыйзамдуу түрдө күчүнө киргенин, андыктан анын депутаттык ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулушу керектигин айтты. Ал эми 1-май районунун прокурор жардамчысы Замира Байбагышева чечимге даттануу үчүн 30 күн берилгенин билдирип, Мадумаровдун жактоочулары бул убакытта жогорку инстанцияга даттанбаганын белгиледи. Андан кийин комиссия мүчөлөрү Мадумаров сот өкүмүн 16 апрелде алганын айтып, эми ал даттанса кандай болоруна кызыкты. Ага Байбагышева камактагы соттолуучу өкүмдү алгандан кийин даттанууга 30 күндүк мөөнөтү бар экенин тастыктады. Камактагы соттолуучуларга карата ошол мыйзамдын талабы боюнча ошол өкүмдү колуна алган күндөн баштап 30 күндүк мөөнөт белгиленген. Бирок бул өкүм күчүнө кирбей токтоп турат деген сөз эмес. Бул соттолгон адамдын укугун гана арызданганга белгилеген мөөнөт. Бүгүнкү күндө соттун өкүмүнө эч кандай дагы бир жолу айтып кетем, апелляциялык арыздар жана сунуштар түшкөн жок. Ошондуктан кечээ сот тарабынан өкүм күчүнө киргендиги жөнүндөгү маалымат тиешелүү жерлерге жеткирилди. Ал эми БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова, эгер Мадумаров бул чечим менен макул эмес болсо, сотко кайрылууга укугу бар экенин айтты. Биздин чечим менен эгерде макул болбогон тараптар сотко кайрылуу укугу бар. Мадумаровго мамлекеттик чыккынчылык жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. 26 мартта 1-май райондук соту ага коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, бирок бул беренелер боюнча жаза тартуу мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Саясатчы соттун чечими күчүнө киргенче дагы 30 күн абакта калтырылган. Бул убакытта Мадумаровдун адвокаттары өкүмдү шаардык сотко даттанган эмес. Мы его получили на руки, я лично, 3 апреля. Огласили его 26 марта. В законе написано, что человек, который находится под стражей, имеет право на обжалование с момента вручения приговора в течение 30 суток. Мы предполагаем, что у него, как у любого задержанного человека, находящегося под стражей, 30 дней с момента получения. Ал эми Мадумаров өзү соттун чечими колуна 16 апрелде тийгенин айтып, даттануу үчүн дагы убактысы бар экенин билдирген. Анткени менен БШК Мадумаровду мандаттан шашылыш ажыратты. Юрист Нурбек Токтакунов Мадумаровду мандатынан ажыратуу мыйзамсыз болду деп эсептейт. Менимче жок, мыйзамдуу болгон жок, анткени ал деген кылмыш жоопко тартылган жок да, биринчиден. Чечим деле күчүнө кире элек, анткени бир почта менен башка жерден арызды жиберсе, кийин 30 күндөн кийин өткөндө мисалы сотко келсе, анда кабыл алыш керек. Ошон үчүн мүмкүн алар арызданат, даттанат бул соттун чечими каралат. Биринчи инстанциялык сот деле
жоопко тарткан жок да кылмыш жоопко. Экинчиден жанагы срок давности өттү деген чечимде деле ал деле күчүнө кирген жок. Анткени Мадумаров арызданса кылмыш ишти кыскарткандын себеби менен макул эмеспиз деп арызданат булар. Бөөнөт жанагы Мадумаров чечимди колго алгандан кийин башталат. Ал эми юрист Таттыбүбү Эргешбаева Мадумаров адвокаттар аркылуу арызданса болот эле дейт. Бирок ошол эле кезде өлкөдө президенттик башкаруу экенин эске алыш керектигин айтты. Мадумаровда укук бар болчу. Соттун биринчи инстанциясында чыгарылган чечимине карата экинчи инстанцияга апелляциялык иретте кайрылууга, андан кийин жогорку сотко кайрылууга. Ошондо Мадумаровдун дагы 1 ай 2 ай парламентте отуруп сөздөрүн сүйлөп алууга мүмкүнчүлүк бар болчу. Бирок андай мыйзамдык механизмдер менен ал колдонбоду. Экинчиден сот чыккандан кийин дагы Мадумаров СИЗОдо отурду. Бул өзгөчө бир саясий келишим болду же кандайдыр бир соттун жеке чечими болду. Мен үчүн бул аныксыз. Анга адвокаттары жана өзү жооп берип өзүнүн оюн айтышы мүмкүн, бирок жалпысынан ушундай абал болду. Негизи айта кетиш керек, биз бүгүнкү күндө күчтүү президенттик өлкөдө жашап жатабыз. Парламенттин 7-созугунда таза оппозиция катары отурду. Ошонго карабастан мыйзамдык механизмдер менен колдонулуп, бүгүн Мадумаров депутаттык мандаттан ажыратылды. Демек, прокуратура өкүлү белгилегендей, Мадумаровдун чечим колуна тийген күндөн баштап 30 күн ичинде арызданууга укугу бар. Ошондой эле ал Боршайкомдун мандатты алуу чечимин да сотко даттанса болот. Сиздер менен мен Асель Шамилова болдум. Аман туруңуз.